Ekonomika Министрлиги бүгін ишкерликти өнүктүрүү боюнча кеңешменен кошо өлкөдөгү экономикалык абал боюнча тегерек стол өткөрдү. Министрдин айтымында өлкөнү терең кризистен сактап калуу максатында өкмөт азыр колунан келген бардык чараларды көрүп жатат. Дал ошол себептен азык-түлүк тартыштыгы жок. Бааларды болсо айрым уятсыз адамдар же ишканаларына көтөрүп жатат. Бирок акыркы күндөрү доллар менен салыштырылган сомдун наркы 20%дан ашыкка түшүп кетти. Инфляция көптөгөн башка мамлекеттерде дагы өсүп баратат жана Америка Кошмо Штаттарынын өзүндө дагы экономикалык маселелер чыкты. Бишкекте болсо доллардын тартыштыгы сезилүүдө. Банктар бирикмесинин төрагасы Анвар Абдраевдин айтымында доллар азыр Кыргызстандан агып жок болууда. Маселе Кыргызстан өзүнүн тышкы саясатын гана эмес, дээрлик бүткүл экономикасын бир мамлекетке байлап салганында. Ал мамлекет болсо 21-кылымда Европанын аймагында согуш баштаганда бүткүл дүйнө аны экономикалык чаралар менен жазалап жатканда Кыргызстан азыр экидөө ортосундагы чымын болуп калды. Ошондуктан бийлик азыр өзүнүн асмандаган пландарын токтотуп, жөнөкөй жарандарды экономикалык жактан коргоого өтүш керек го.